Мына ыйык Рамазан айын көптөн бери күтүп отурдук эле, келди. Буюрса мекенибизде ушундай шаан шөкөттөр башталды. Буюрса ооз ачырмай, сонун бир туугандар менен чай ичишмей жакшы адаттар болот. Ошол сонун ыйык күндөр келет. Келди. Анан кийин мындай бирөөгө жаман сүйлөбөй, бирөөгө жаман мүнөзүбүздү көрсөтпөгөн, өзүбүздү бардык жактан өзүбүздү ушундай тыйган бир жакшы ай келди. Ушул айда баягы чай ичебиз деп атпайлыбы. Тамак аштарды сөзсүз түрдө адалдап алып ийсек аябай жакшы болот. Мына ушул туурасында кененирээк маалымат алуу үчүн конокторубузду чакырганбыз. Эрмухаммат Мыктыбек жана Нургүл Чүкөбекова. Биздер бүгүн конокто. Кутмандуу таңыңыздар менен. Рахмат. Келиңиздер. Сиздер халал тамактарын текшерүүдөн өткөзөсүздөр, Ошол сертификаты карашат. Ооба, жана сертификаты карасыздар. Жана да сюжеттен көрүп кеттик окшойт. Ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Чындыгында эле биз көп көрүп атабыз. Азыр кандай гана азык болбосун, халал деген жазуулар көп чыгып атат. Чындыгында ишене алсак болобу ошонун халал экендигине? Чындыгында бүгүнкү күндө бул халал деген сөз же адал деген сөз бул бир бренд катары адамдар өзүнүн упаковкасына же кафесинин атына кошуп коет да. Бирок чындыгында эч ким билбейт. Бул адалбы же адал эмеспи, же халалбы же халал эмеспи. Ошондуктан мусулмандардын адамдары талаптары көбөйгөн үчүн биз ачылганбыз. Ошолордун ишин текшериш үчүн да. Бирок биздин ишибиз бул өз ыктыяры менен, если ошол жетекчиси же ошол кафенин жетекчиси кааласа, биз текшерип беребиз. Каалабаса биз текшербейбиз. Ошондуктан бул өзүнө калат да. Жакшы. Бизде анан ушундай учурлар болуп калбады. Керек болсо акча алмаштыруу жайларына дагы халал деп жазып койгончу. Негизи халал деген бул тамак ашка тагыраак айтканда этке эле берилиши керек эле да. Аталышыбы? Халал дейминчи. Бирок азыркы учурда вот туура эмес да ошол эми акчага жазып койгондан да. Жок, өзүм тамак ашка исламда халал деген нерсе өзү эмнени билдирет? Биринчи ошону чечип алыш керек да. Халал деген сөз, кыргызча айтканда адал деген сөз бул дозволенный, орусча дозволенный, башкача айтканда уруксат берилген нерсе да. Уруксат берилген нерсе тамак аштан дагы тышкары көп нерсе болушу мүмкүн. Бул эки адамдын ортосундагы мамиле, бул атасы менен баласы менен ортосунда болгон мамиле. Ушу бардыгы мамилелер уруксат берилген жол менен өтүш керек. Ошону адал деп коет же халал деп коет да. Ошондуктан бул акча алмаштыруу пункттарын да ушинтип айтып коюшат да. Акча менен баягы акчада мен бир молдокеден уккан жайым бар. Акча алмаштырганда эгер мындай аша чаппай, алдабай, мындай алмаштырып, анан кийин ортосундагы чыгымды деп коет го, жана чыккан бааны пайда кылып калтырса боло берет деген сөзүн уккам да. Адал деген эң негизгиси ошо бир процесс жүрүп жатса, бир иш жүрүп жатса, ошол иш ошо шариаттын нормасынан чыгып кетпөөнү билдирет да. Эң негизи ошо шарият нормасы эметилсе, ошо адал деп аталса болот. Анан сиздердин өзүңүздөрдүн атайын тастыктаган ушундай белгиңиздер бар эле. Биз билгенде мындай канча бурчтук ушундай бир 6 бурчтук мындай кызыл белгибиз бар. Ичинде халал, анан орусча халал, анан арабча, анан англисче деп жазылып турат да. Ошол белгибизди карап билсеңер болот кайсы тамакты тастыктаганыбызды. Негизи эле кантип текшересиздер? Текшересиздер деп калдык. Кандай бул, кандай иш жүргүзүлөт ошо? Мисалы үчүн мен бир кафени иштетем. Кафенин эсимин сиздерге көрсөттүм, баардыгы сонун болду. Талаптарга жооп берди, шариаттын талаптарына. Анан кийин сиздер мага сертификат бердиңиздер. Халал деп аталдым. Анан элдин баары келе баштады. Анан кийин сиздер кантип дагы текшересиздер? Вообще биринчи эң башынан баштайлы, сиз каалооңуз менен келдиңиз биздикине. Ооба. Анан биз башында келишим түзөбүз. Келишим түзүп аткан учурда биз баардыгы шарттарын түшүндүрүп беребиз. Биз мындай иштерди аткарабыз деп. Андан кийин иштеген адистерди үйрөтөбүз. Ошол жакта поварлар болобу, ким азыктарды сатып алуучу адам болобу, ошолордун баардыгын үйрөтөбүз. Кайсы жерден тамак ашты алыш керек, кимден алыш керек, мал союучу адамдан, кайсы адамдан алыш керек. Алар кээ айтат, биздин өзүбүздүн мал союучу адамдарыбыз бар деп. Биз аларды барып текшерип, тастыктап келебиз. Анан кийин аларды окутабыз. Кантип окутасыздар? Өзү окута турган бир программа бар, стандарт боюнча. ЕС 01/2012 деген стандарт бар.
ал момундай чоң бир китеп. Ошол чоң китептин негизинде биз программа түзгөнбүз. Ошол программа менен окутуп, анан экзаменация кылабыз. Экзаменациядан өткөндөн кийин кухнясына барабыз. Кухнясында кандай азыктар бар, полностью текшеребиз. Азыктар азыр көп да аябай. Анан ичинде ар кандай курамында ар кандай кошулмалар болушу мүмкүн да. Желатин дегендей, фосфолипаза А2 дегендей. Алардын баардыгы жаныбарлардан алышы мүмкүн. Жаныбарлардын ичинде да чочконун майынан алышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз ошону текшеребиз. Кантип текшересиздер, ушуга сиз токтолуп өтүңүзчү. Биз иштеп атабыз, анан кийин кантип келип текшересиздер? Барлык процесстер жүрүп бүткөндөн кийин биз ошо силердин мекемеңер жакшы болуп чыкса, жыйынтыгында биз силерге сертификат ыйгарабыз. Сертификаттан кийин жанагы сиз айтып жаткан логотип бар, биздин өзүбүздүн центрибиздин кызыл деген. Ошол логотипти сизге колдонууга уруксат беребиз. Мен ошол нерсени алдым. Бергенден кийин биздин мекемебизде аудитор бар. Атайын аудитор, ал только ошо вот инспекция кылып текшерип турган киши да. Анын өзүнүн планы бар. Ошо план боюнча келишим менен силер менен 1 жылга келишим түзүлөт. Ошо 1 жыл бою сиз менен иштешебиз. Ошо 1 жылдын ичинде ошо биздин аудитор бала дайыма сизди текшерип турат. Силер ошо стандарт адал боюнча биздин эме шарттарыбызды аткарып жатканыңарды тастыктап турат. Ооба, ал мындай бизге алдын ала билдирип коюп келеби же байкатпай келеби? Ошо инспекция биздики плановый, ана внеплановый болуп эметилет да. Көбүнчөсү ушу внеплановый келет. Ал сизге айтпайт, могу күнү барам, могу саатта барам деп. Ошонусу жакшы экен, э? Эртең менен жумушка келет, өзүнүн планын карап, анан ар бир өзүнүн планы боюнча мекеме менен барып текшерип турат. Келтирүүбү. Чоң рахмат. Жакшы, негизи дагы бир суроо бергим келип атат Нургүлгө. Нургүл, баягы орозо айында кандай тамактаныш керек? Себеби дегенде баягы бизден ач калып туруп эле анан кийин сууну ичкенден кийин толтура баягы дасторконду жайнатып отуруп алабыз дагы, анан анда дагы көп жеп албаш керек экен. Кандай тамактаныш керек? Ошо тууралуу бир аз токтолуп кетсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозонун жана ифтарда, озачыда эң негизги жакшы нерселерди айтып кеткенде, эмне менен айтса болот деп. Бул суу менен анан финик, курма менен ачуу эң жакшы дейт да. Анан ошо ибадаттарга көп бекем болуу деп эметилет да. Анан биз ошо мекеменин атынан келген соң биз элдерге айтып кетет элек. Ошо ыйык орозо айы келди. Ошо эң негизгиси ошо тамак ашта эң абайлап тамак аштаңыз, адал тамактар тандагыла деп айтып кетет. Анткени ар бир мусулман жеген тамагы өзүлөрүнүн ибадаттарына да таасир берет да. Чоң рахмат. Кызыктуу соң маек болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Сизге да рахмат, бизди чакырганыңызга. Ийгиликтер болсун. Рахмат.